Урматтуу замандашым, урматтуу мекендешим, чет өлкөдө күнү-түнү үй бүлөң үчүн эмгек кылып иштеп жатканыңды жакшы билебиз. Алыста болсоң дагы жүрөгүң дайыма ата энеңдин жанында. Ата энең көмүр жагып, меш жагып, көмүр ташып жүрүшү мүмкүн. Газ менен көмүр болсо кымбат, ал эми ата энең сага балам алыста жүрөт деп үйдөгү түйшүктөрдү айтпашы мүмкүн. Бирок сен аларга бүгүн эң сонун белек бере аласың. Ал эмне экенин айтайынбы? Бул жылуулук насосу ата энеңдин түйшүгүн жеңилдеткен чечим. Көмүр жагуу жок, меш жагуу жок, ата энеңе абдан жеңил болот. Эң негизгиси үнөмдүү, ай сайын үй бүлөлүк бюджетке үнөмдүү болот. Бул ата эне чарчабагыла деген сезим. Мен алыста болсом дагы дайыма силерге кам көрөм деген ой. Алыста иштеп тапкан акчаң үнөмдүү болот. Азыр болсо абаны жакшыртуу долбоорунун алкагында бул насосторду жеңилдетүү насыя менен алса дагы болот. Ата энең болсо сага өмүр бою кам көрдү, эми болсо сенин кам көргөн кезегиң келди.